Чындыгында бүгүндө эки маселе өтө курч болгондой болуп турат. Негизги бул маселе эки эл адамдын ортосундагы негизден кызып атат. Экс-президент менен азыркы президенттин ортосундагы эрегиштен, кармашуудан жаралып аткан саясат. Мен муну системдүү Кыргызстандын, мамлекеттин же улуттун келечеги үчүн өткөн бир кризис деп эсептебейм. Эки адамдын жеке бири-бирине болгон амбициясынан, эрегишүүсүнөн чыгып аткан саясат. Бүгүн Кыргызстан биз системдүү бир келечектүү реформа жүргүзүүнүн ордунда эки адамдын эрегишинин туткунуна айландык. Массалык маалымат каражаттары дагы, саясатчылар дагы эки жагыттан акчалуу, эки жагыттан колунан келген каражаттардын негизинде бири-бирине көө жапмай, бири-бирине ушак таратпай, бири-бирине ойлоп тапмай нерселерди чыгарып атат. Мен Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, азыр Сооронбайды дагы көргөн киши катары. Алар менен иштешкен киши катары айтып атам. Билген киши катары айтып атам. Эки экс-президенттин кол тийбестигин алган киши катары айтып атам. Эки экс-президентти жоопко тарткан киши катары айтып атам. Мындай жол менен Кыргызстандагы бүгүнкү бийликтин кризистик маселелерин чечүүгө болбойт. Бирок ошол эсе дагы президент болобу, башка киши болобу өзүнүн кылган ишине мыйзам алдында жооп бериш керек. Мени таң калтырганы бүгүн эле Атамбаев кызматтан президенттен кеткенден кийин эле ушунун былыгын көргөндөй болуп атканы таң калтырат. Атамбаевдин узурпаторлугу, Атамбаевдин жеке авторитардык режими, Атамбаевдин мыйзамсыз саясий куугунтуктарды, жасалма кылмыш иштерди токуучулугу 12-жылдан башталган. Мен факты менен айтайын. 12-жылы биринчи указы анда мамлекеттик коргоо кеңеши деп аталган, Совбез жок болчу. Коргоо кеңешинде биринчи указ чыгарган. Коррупцияга каршы деп. Мен ошондо журналист Чынайым Курманалиевага Асман кезинде интервью берген февраль айында. Асман деген кесип барды. Ошондо айткам, Атамбаев биринчи жолу узурпатор конституцияны бузду деп. Ошол эле жылдын май айында унчукпай коюуга укугум жок деп Атамбаевга досум деп кат жазгам. Сен АКСти түзүп, кол алдыңдагы карателдик органды түзүп, конституцияны буздуң. Узурпацияны баштадың деп. Ишенбесеңер, мына окуп берейин. Мына бул жерде да бар Атамбаевга жазган катым. Бул 12-жылга чыккан кетип. Унчукпай коюуга укугум жок, бир деген. 15-жылы да жаздым. Атамбаевга. Унчукпай коюуга укугум жок, 2 деп. Мына ушул жерде да Атамбаевдин узурпаторлугу жөнүндө эсептеп берип атам. Конституцияны бузгандык жөнүндө эсептеп берип атам. Ошондо кимдер конституцияны бузуп атканын эсептеп атам. Парламентке спикер Келдибековго башкаларына жазып атам. Силер остановите его деп. Анан ошо 1-2 деп эсептеп атам. Мына бул жерде айрымдарын эсептеп берейин. Бир эле АКСти түзгөн жоксу, еще чегара кызматын СМнын составына чыгарып өзүнүн алдын алып алган, өзүнүн указы менен. Это чистейшая узурпация. Сели чегара службасын өзүнүн алып алган. Бул указым туура эмес деп айтып атам. 10-жылы парламенттеги айрым депутаттар Акаевга, Бакиевге кызмат кылып берип жүргөн реформаторлар тышкы саясатты закон менен алып беришти Атамбаевга. Конституцияга каршы. Ошонун бир авторунун бири бүгүн Атамбаевдин кол тийбестигинин комиссия мүчөсү. Дагы бири түрмөдө ятат. Дагы бири соттолуп азыр бош жүрөт. Мен ошолордун фамилиясынан бери айтып атам. Туура эмес кылдыңар. Конституцияны буздуңар силер. Өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзам бар. 12-13-жылы дагы жаштагы Атамбаевдин эрки менен Конституцияда жазылып турат, райондун акимдердин жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт деп. Алар мыйзам менен өзгөртүп салды. Атамбаев премьер-министр болчу. Премьер-министр көргөзгөн адамдардын ичинен
шайлайды екен. То есть таңдайды премьер-министр, а райондық кеңештің депутаттары жерле нотариус қатары оформить етіп береді. Это тоже конституцияны бұзған. Мына ошуға окшогонду эсептеп берген. Парламентте ошондо бийлик алган. Жогорку соттун төрагасынын отчетун кабыз деп. Соттун өз алдынчалыгы, независимдиги каяка кетти парламентке мыйзам чыгаруу жыйын отчет берип турса. Муну да жазган регламентке туура эмес келтирдиңер деп. А бирок Кыргызстанда ким ачуу, чындыкты бетке айткан киши душман. Ошондон баштап мен баарына душман болдум. Парламентке дагы, Атамбаевке дагы. Ушул күнгө чейин душманмын. Аргабыз кеткенден 50 деген саясий коомдук түстүк дагы 12-жылы биринчи жолу курултай өткөрдүк. Мына ошондо да Назар Матов эле бирөөлөр менен барып скандал кылып, провокация кылып бийлик, омондор переодетый кийим кылып алып, Дворе спортто. Ошондо да биз минтип биринчи чечим алып атабыз. Бүгүнкү Кыргыз Республикасы мамлекеттик бийлик бутагы 2-жылдын март, 10-жылдын апрель революцияларынын сабак албагандыгы, апрель революциядан кийин жокко чыгарылган үй бүлөлүк авторитардык режим жогорку кеңештин саясий кудуретсиздигинен кайрадан Кыргыз Республикасынын президентинин авторитеттик башкаруу түрүндө формасында пайда болуп жатканы белгиленсин. 12-жыл айтып атабыз курултайда. И жогорку кеңешке жөнөтүп атабыз. Атамбаевка жөнөтүп атабыз. Ой, кайрадан башталды. Бир адамдын бийлиги. Жок. Мен буларды айтып атканым бул бүгүнкү нерсе эмес. Айрым мекенчил, бир топ патриот, бир топ ошо эл үнүндө жүргөн саясатчылар биз тынбай күрөшүп келдик ушул менен. Ошо күрөшүп курултай өткөргөн сайын ташпаран калгыла. Булар карга кузгун, булар тиги, бу оскорблениеде да калып жүрдү. Камалып да жүрдү. Мына ушул Атамбаевдин ушул жадагы узурпаторлук, ушул монстрлугун айлаткан это парламент 5-чи чакырылыштагы 6-чы чакырылышка бүгүнкү парламент. Алар айткан Атамбаев журтбашы, эл башы. Атамбаевдин сөккөнү биз үчүн дары, сиздин сөккөнүңүз бизге дары деп. Атамбаев кош пишкен жолдун атын берели. Бүгүн ошол депутаттар комиссияга кирип Атамбаевди кокуйт, жоопко тартылды атат. Эртең бул депутаттар Жээнбековду 3 жылдан кийин табышын деді. Бүгін Жээнбековду мен эскертким келет. Ошондуктан Атамбаев буларды жанагы түкүрүк деп айтканы, чимкирик деп айтканы, менин оюмча Атамбаев билет буларды. Атамбаев булар Атамбаевдин чимкириги. Башка бирөөнүн чимкириги эмес. Ар кимин Атамбаев өзү жасаган. Ар бир партияны парламентке келет дегенди өзү жасаган. Бабановдун республикасын алсыратыш үчүн Ошто бир болду жараткан, Жалал Абадта Өнүгүздү жараткан, Чүйдө Кыргызстанды жараткан. Алтынбек Сулайманов дагы, Канат Исаев дагы, берки Бакыт Төрөбаев дагы Бабановдун партиясында жүргөн. Бабановдун партиясын алсыратыш үчүн ушундай кылган. Экинчи независимдүү күчтүү партия Ататүрктү алсыратыш үчүн нечелерин 3-кө бөлүп, Садырын бир жака, Ташиевин бир жака, Келбекин бир жака бөлүп туруп, аракын экөөнү тең ыргытты. Бирок Бабанов акылдуу экен. Ошол Атамбаев бөлүп жарган партияны бириктире коюп туруп, республика журтты бириктирип, кайра эрекен 15-жылы келди. Мына ушулардын бардыгын, урматтуу журналисттер, биз айтып келгенбиз. Атамбаевка мен досум деген мынакей акыркы мемемде 15-жылкы катымда ал кара пиарын күч алып бергенде мен ушинтип жазган экенмин. Колуна апарып берген экенмин. Мынакей. Окуп берейин. Досум, сиз мага кара пиарды экөөбүздүн телефондон сүйлөшкөнүбүз ачыкка чыккандан кийин, то есть жанагы Матраев жөнүндө сүйлөшкөн. Чыкканда 10 апрель айында баштадыңыз. 2010-жылдын апрель айында баштадыңыз. Ошондо телефондон $400,000 алып революциядан кийин кууп жиберген Бакиевчи болгон Ош башчысын кайра кызматына
дайындапсыңар дегеним чын экенин турмуш далилдебедиби? Аны дайындаган Кулматовду чет элдин жараны экенине карабай, өзүңүз сактап жүрөсүз. 400 000 доллар берип кайра келдим деп Сооронбай Жээнбековдун уулуна ачырган ошол бажы кызматкери Кулматов сактап, дагы деле азыр деле иштеп жүрүшпөйбү? Буга эмне дейсиз? Азыр деле иштеп жүрөт. Аты жөнү Райым Матраим. А кече митингинде мен билбеген экем. Бул шопур экөө акча кылып жүрүптүр деп Кудайдын алдында калп айтып атат. Көрдүңөр да, уктуңар. А мен муну писпенди жүрөтүп атам. Аты жөнүнөн бери билбесеңдер. Эшче айтып атам. Досум деп. Билип ал деп. Билбесең. Уктуңар кечеги калкы митингде мен билбептирмин. Как это билбейт? Телефондон сүйлөштө 10 жыл сүйлөшүп атат. Андан кийин мен тынбай айтып атам. Мен коррупционер болуп жүрдүм го. Бектаздар өзү коррупционер. Бектаздар карга, кузгун, тойбос, бул жегич, ичкич. Ушуга окшогон. Эшо. Бул парламент. Айтып атам. Бул парламент. Сенин саясий сойкуларың деп атам. Акаевди кандай сатса, Бакиевди кандай сатса, сен ошондой сатат. Ошол күнгө келебиз деп айтып атам. Мына келдик. Экинчи маселе. Атамбаевдин ошол митингиндеги дагы бир жалганы. Мен Матраев жөнүндө жалганын айттым. Экинчи жалганы бул жалган эмес, бул ачык чындык. Мен Атамбаевди колдойм. Атамбаевга ошол 12-жылы февраль айында интервьюмде Курманалиевага чынайымга берген, асманга чыккан. Ачык катында жазган. Бүгүн мына саясий Атамбаев дуада саясий куугунтукта камалдым дегендерге жаңы ачылган факты пайда болду. Эгер ошонун адвокаттары акылы болсо, Атамбаевдин ошол айтканын айлап алып туруп сотко кайрылыш керек. Текебаева да, Келдибекова да, жана башкалары. Анткени ал айтты. Акиес мыйзамсыз антиконституционный деп өзү айтты. А ушуну 12-жылы мен айттым. Указга кол коюп Акиести түзгөн киши оны признает. А мен 12-жылы айтып атам Атамбаевга. Убакыт келет. Акиестин конституцияга канчалык деңгээлде ылайыктуулугу болсо, ошол Акиестерге келген иштердин баары кайра сотто жаңы ачылып калышы мүмкүн деп айткам. Мына бүгүн экөө турат. Акиес антиконституционный экенин өзү айтты, указга кол коюп жараткан киши. Акиес бир гана президенттин кол алдындагы карательный органга айналып калганын баарыңар билесиңер. Ошонун кесепетинде тергөө органы жок болуп кеткенин билесиңер. Биз кайрадан кайра независимый тергөө органын түзгүлө деп курултай сайын тилибиз тешилип бүттү. Акиести жой. Бул президенттин алдындагы карательный орган. А бүгүн Жээнбековду күнөөлөп атат. Акиести мыйзамсыз сен алга тергетип атканың туура эмес деп. Да, биз Жээнбековду айтып атабыз ошондо. Курултайда айттык. Акиести жой. Мына ошол жерде силер аркылуу айтып коеюн. Соттолгон саясий куугунтукталган Акиестерге келген бардык соттолуучулар Атамбаевдин заявлениесин алгыла дагы сотко кайрылган. Мына силерге жаңы ачылган жагдай. Мына өзү ачып берди. Акиестин конституциялык сотко бергиле дагы ишигерди оңдоп каратып алгыла. Экинчи, азыркы Атамбаев түзүлгөн парламенттик комиссия боюнча. Урматтуу журналисттер, Атамбаевди жоопко тартуу чечимин биз курултайда кабыл алганбыз. Ошондо аяк-баяк 45 саясий коомдук уюмдун өкүлдөрүнүн курултайында 2018-жылы 24-ноябрда мен атайын ала келдим. Мынакей. Атамбаевди окуп берейин. Эсиңерге салып коеюн дагы бир жолу. Анткени курултайга силер көп келе бербейсиңер. Кыргыз Республикасы мурдагы президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин президенттик мезгилдеги ишмердүүлүгү канааттандырарлык эмес деп табылсын. Биз саясий баа бердик. Экинчи, Кыргыз Республикасы президенти Атамбаев тарабынан 2011-2017 жылдар аралыгында мамлекеттик бийлик узурпацияланган, өлкөдө мыйзамсыз жеке авторитардык жана кландык башкаруу орнотулган деп табылсын. Үчүнчү,
жеке авторитардык жана кландык бийликти түзүү жана мамлекеттик бийликти узурпациялоо 2002 жылдагы аксыдагы күрөшкө чыккан элдин эркине, 2005 жылдагы март революциясынын идеяларына жана 2010 жылдагы апрель революциясынын максаттарына каршы келе турганы, улуу максаттар үчүн жанын курман кылган боордошторубуздун арбактарына шек келтирип, мамлекеттүүлүккө, парламенттик демократияга жана кыргыз элинин нукра кызыкчылыктарына карата чыккынчылык болуп санала турганды белгилеси. Эми угуп тургула. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен, урматтуу журналисттер, угуп тургула. Жогорку кеңешинен жана башкы прокуратурасынан Атамбаевдин үстүнөн кылмыш ишин козгоо, кол тийбестигин алуу жана өлкөдөн сыртка чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу иш-чараларын тез арада аткаруу талап кылынсын. Кыргыз Республикасы Конституциясынын 5-2 пунктуна ылайык мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш экендигин жетекчиликке алуу менен Алмазбек Атамбаевдин өлкө башчысы катары ишинин жана анын жасаган аракеттерин, кесепеттерин иликтөө, айрыкча ал өзү мактанып жаткан байлыгынын булактарын жана мыйзамдуулугун тактоо үчүн аларга укуктук баа берүү максатында атайын мамлекеттик комиссия түзүлүшүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен талап кылсын. Бул комиссиясынын ишине депутаттардан сырткары коомдук ишмерлердин, укук коргоочулардын жана такчалган юристтерден катышуусун камсыз кылуу талап кылынсын. Бүгүнкү парламенттик комиссия ушул убакка чейин биз экинчи курултай өткөргөнгө чейин, же болбосо 28 май беле бир дагы иш кылган жок, комиссия түзгөн жок, кылмыш иш да козгогон жок, эч нерсе кылган жок. Биз 28 апрелде экинчи курултай өткөрдүк дагы, ушул кылбаган үчүн жогорку кеңешти башкы прокуратурадан дагы бир жолу суралсам күзгө чейин, эгер күзгө чейин кылбаса буларды кетирүү маселеси менен жалпы элдик курултай өткөрсүн деп чечим алганбыз. Мына ошондон кийин араба жылды. Бүгүн эми сөз болуп атат. Ушул комиссия канчалык деңгээлде мыйзамдуу түзүлдү? Биздин азыркы конституцияга ылайык, азыркы өткөндө май айында алган жогорку кеңештин мыйзамына ылайык, бул күчүндө турган туура алынды. Комиссия түзүүгө жогорку кеңештин укугу бар. Комиссия түзүүгө. Бирок, эми ошол комиссиянын жоозунда окуп турайын. Бирок бар. Мына көп юристтер, чала юристтер, жасалма юристтер мына ушул жерден путуп, коомдук пикирлерин, коомдук мненияны бузушуп жатышат. Бирок бул норма действующий президент жөнүндө. Экс-президентке тиешеси жок. Окуп берейин. Президент арызы менен кызматтан кеткен учурда ушул конституцияда каралган тартипте кызматтан четтетилгенде, ушул конституцияда, башка мыйзамда эмес, ушул конституцияда каралган тартипте кызматтан четтетилгенде. Кызматтан кантип четтетилет? Мына булар комиссия түзгөндө, комиссия түзүлөт. 3тен 1 демилге көтөрөт. 40 депутаттан көбүрө демилге көтөрөт, кызматынан четтетүү боюнча. Анан кийин атайын комиссия түзүлөт, специальный комиссия түзүлөт. Азыр мына комиссия түзүштү булар. Анан ошолор айып коёт, күнөөлөйт. Ага башкы прокуратура силер айыпты туура койдуңар же туура койбодуңар деп заключение берет башкы прокуратура. Анан ошол заключение бергенден кийин анан булар кызматтан четтетиш үчүн 3тен 2 добуш берет. Бул четтетүү жөнүндө айтылат. Экс-президент жөнүндө айткан жок. Дауда кызматтан четтеп кеткен экс-президент жөнүндө айткан жок. Вот маселе. Бул биринчи спорный маселе. Эмне үчүн анда депутаттар ушуга барды? Ага дагы бир Кыргызстандын чимкириги органы күнөөлүү. Конституциялык палата. Мен эми силерге Конституциялык палатанын чечимин окуп берейин. Муну ушул күнгө чейин эч ким көңүл бурбайт. Кайтап келдим эле жана.
қарасаң конституциялық соттың шешімі. Мына Конституциялық палата 2018 жылдың 17 октябрында Нұрбек Тоқтақановтың қайырылысының негізінде ушул экс-президенттің қол тибестігі жөнінде мыйзамдың қанчалық деңгейде Конституцияға лайықтылығын қараған. Эми ошол жерде қарап Конституциялық сот мындай деген шешім чыгарып атат. Окуп берейин мындан. Анткени Конституциялык соттун мүчөлөрү буну внимательный менен билдирүүмдү угушат. Анткени мен алардын ар кимиси менен кечинде сүйлөшкөм. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 4-беренеси жок, бул 4-беренеге да карасаң да башка. Алар экөөнү кайрылганда. Бул 12-ci статья. Кыргыз Республикасы президентinin ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган, угуп тургула. Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган жосундар үчүн же президент кесиндеги жасаган кылмыштар үчүн экс-президентти жоопкерчиликке тартуу процедурасын карабаган бөлүгүндө. То есть бул деген сөз закондо жок бөлүгүндө деген сөз. Анткени закондо жок да бул. Конституцияда жок, закондо жок. Карабаган бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-беренеси, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп танылсын. То есть мыйзамда Конституцияда жок карабаган ченемди Конституциянын 16-статьясына 3-беренесине карама каршы келет деп атат. Жок. Норма жок. Мыйзам жок. Өздөрү да ошентип айтып атат. Карабаган бөлүгүндө дейт. А Конституциялык палата конкреттүү мыйзамдын статьясын же беренесин же бөлүгүн Конституцияга ылайыктуулугун карайт. Бар Конституцияны, бар законду карайт. Жок десени карабайт. Мындай нонсос мурда да болгон. Замира жакшы билет, 2007-жылы бизди парламентте таратабыз дегенде Конституциялык палата жок Конституцияга иштеп аткан Конституцияны жок Конституцияга карама каршы келет деп туруп биз таратып берген. То есть 2003-жылкы Конституцияга 2006-жылкы алган Конституцияга каршы келет деп. Мына буларды айтып атат. Жасаган жосундар үчүн экс-президент жоопкерчиликке тартуу процедураны карабаган бөлүгүндө. То есть жок. Анан экинчи пункт менен эмне деп атат? Угуп тургула. Экинчи пункт менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү дейт. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ушул чечимдин жүйелештирүүчү бөлүгүнөн дейт. То есть описательный жагынан келип чыккан тийиштүү өзгөртүүнү. То есть булар жазгандай, булар айткандай кылып түзөтүүлөрдү киргизгиле дейт, кошумчаларды. Жогорку кеңешке киргизгиле дейт. Мына ушул чечимди аткарыш үчүн жанагы мыйзамга булар өзгөртүү киргизишти. То есть экс-президенттин кол тийбестигин мындай жол менен алабыз деп, мынагы мыйзамды алышты. Кандай жарайсың? Мынагы законду алышты. Жок мыйзам каршы келет деп койсо, булар бар кылды. Конституциялык палатанын чечимине ылайык, ушунда бар деп ана норманы алды дагы, мындай деп 12-статьяны ошентип оңдошту. Ошол статьянын негизинде эми мына комиссия түзүп атат. Бирок урматтуу журналисттер, экс-президенттин кол тийбестиги 2006-жылы алынган март революциясынан кийин. Текебаев Акаевдин артынан барып, анын арызын алып келгенден кийин экс-президент катары бул кол тийбес дегенде мен ийө генералдык прокурор катары, депутат катары мен ага каршы чыккан стенограммада турат. Экс-президенттердин кол тийбестигин алыш керек. Текебаев мага ошондо мынтип айткан. Эгерде мундагы президенттерди кийинки келген президент камай берсе болобу, биз алып койсок дегенде мен айткам. Ошо кийинки келген президент камап салбасын деп мыйзам бузбой иштейт. Шуну алып койсок деп. 10-жылкы Конституцияда биз кол тийбестикти керек болсо президентке да берген жокпуз. Мынау Конституцияда жок.
Мага таап бергилечи, президент кол тийбестик укугу бар дегенди. Бул жерде кантип кызматынан четтетилет, ошол жөнүндө процедурасы жазылат. Кантип четтетебиз деген. Анан айыпты коет депутаттар күнөөнү. Ал особый тяжкий, анан кийин тяжкий, менее тяжкий демейт. А муногу депутат, кечеги депутат, муногу мыйзам менен президент дейт, президент кезинде өзгөчө кылмыш иштерди жасаса гана тартылат деп. Конституцияга каршы нерсени алып салды буну. Опять нонсенс. Ушундай бардак, ушундай чекардадан кийин Атамбаевди ким жоопко тартылат? Юридикалык, укуктук жактан. Биринчиден. Экинчиден бүт депутаттар Атамбаевдин чимкириктери. Эртең келет дагы чимкириктерим мага эмне доңор бар десе, көздү көрсө, жүздү көрсө, көз таят болуп, иш өмүркүнү баштап башын жерге салып, добуш бере албай калышыптыр. Тем более парламентте 3тен 1ден көбүрөөгү бардын кылмышы бар көтүндө. Ар кимибиздин Атамбаев айтат, сенин паланчы ишиң бар, сенин түкүнчү ишиң бар, сенин түкүнчү ишиң бар. Анан коомчулук айтпайбы? Действительно Канат Исаевдин токтоп турган иши бар Бабанов менен. Действительно Иса Өмүркулов мынча мындай бар. Каныбек Иманалиевдин мынагы типографиясы боюнча иши бар. Тигинин мынагы иши бар, мунун иши бар. То есть бу жерде комиссиянын адилеттүүлүгү калыстыгына күмөн пайда болуп калды. Биз аларга караганда курултайда айтып атабыз. Көз карандысыз коомчулуктан, юристтерден киргизгиле спец комиссияга деп. Жанагы депутаттар Атамбаевдин зомбулугун көргөн депутаттар өзгөр комиссия түзбөгүлө деп атабыз. Независимый, калыс болсун деп. Уголовный жазыктык статьяда бар. Судья мындай тергөөчү болсо, адвокат болсо, күбө болсо, эч убакта ошол ишти кайра караган укугу жок. Президентти да жоопко тартарда так ошондой принцип иштеш керек. Ага бир кызыктар адам, өчү бар адам же жабыр тарткан адам комиссияга мүчө боло албайт. Анда адилеттүүлүк болбойт, калыстык болбойт, мыйзамдуулук болбойт. Атамбаевдин узурпаторлугу бар. Ал мыйзам алдында жооп бериш керек. Бирок ал укуктук чекте жооп бериш керек. Өч алуу максатында эмес. Конституциянын укуктуу негизинде, мыйзам чегинде. Атамбаевди ошо жооп кылган иш үчүн жоопко тартылыш керек дегендин бiri менмин. Көтөрүп жүрөм, дагы талап кылам, бирок мыйзам чегинде. Мындай тартипте эмес. Атамбаев ошол комиссияга Атамбаевди колдоп аткан кара мушкила кириш керек. Анвар Артыков кириш керек. Мына ошондо калыстык болот. Силер бере аласыңар да, курулуштун атынан Ген прокуратурага, Конституционный палатага. Биз бергенбиз. Биз бердик. Ал биздин иш эмес жаш. Биз мамлекеттик орган эмеспиз. Биз коомдук институтпуз. Биз бердик курултайдын четинен. Сунуш катары бердик. 52-статьяга элек. Бирок бири да аткарылган жок. Эми аткарылып атат. Бирок Конституцияга каршы мыйзамдарды бузуу менен болуп атат. Мен мындайга каршымын. Мен душманым болсо дагы мыйзам соттолушуна мен каршымын. Анткени мен Акаев Бакиевтердин кол тийбестигин алган кишимин. Бүгүн депутаттар айтып атат, бизде мындай мурда болгон эмес эле, анан биз кыйын го, анан мындай деп. Жок болгон. 10-жылдан кийин Бакиевдин кол тийбестигин алганбыз. Акаевдин кол тийбестигин алганбыз декрет менен. Мыйзам чегинде бузбай убактылуу менен. Комиссия түзүп. Анан кийин ошондон кийин мына кол тийбестигин алдык, эми жоопко тарткыла деп, анан кийин бергенбиз прокуратурага. Эми тарткылады. Бакиевди тарттык, бирок Акаевди ушул убакка чейин тарта алган жок. Турат. Мындай бар бизде тажрыйба. Ошол үчүн айтып атам. Мыйзам бузуу менен болбосун, өч алуу менен болбосун. Биз ошол Акаевдин, Бакиевдин кол тийбестигин алууда биз өзүбүз мүчө болгон жокпуз. Кой булар заинтересован деп айтат. Ошол жерде эмне кылмыштарды кылгандыгы эсептелип жазылган. Үзен кууш, эл атылганы, башка, ташка, кумтөрдүн берилгени. Эми коррупция боюнча, Атамбаевдин убагында коррупция. Бүгүнкү Атамбаев канчалык комиссияны бузуп, канчалык ушул авторитардык режимди орнотпосо, так ошончолук парламенттагы жоопкерчилиги бар. Парламент өзүнүн бийлигин, парламенттик башкарууну Атамбаевга өткөрүп берген парламент өзү. Жана мен айткан мыйзамдар аркылуу
Унчукпай шалдыгы менен көзүн карагалдык үчүн. Ал жөнүндө Атамбай өзү да айткан. Мына 15-жылкы Атамбайдын статьясында ала келдим ордудан. Үйдөн архивди карасам чыга калды да. Атамбай ошондо айтып, биз 10-жылы парламенттик өлкө курганбыз деп. Мынакей Атамбай өзүнүн неси. Ал айтып атат ошондо. Конституцияны өзгөртпөсөк болбойт экен. Бул парламенттик мени аткара албай койду деп. Бирок тилекке каршы 16-жылы Конституцияны өзгөрткөндө опять аны эч нерсе кыла алган жок. Туура эмес кылып койду. Атамбаевдин сөзүнөн айтып берейин. Окуй эле койчу. Да күлүп жүрөсүңөр. Ошондуктан мен айтып коеюн, парламенттик комиссияны азыркы мыйзам, азыркы күчүндө турган муногу мыйзамдар боюнча туура түздү. Туура иш алып барып атат. Бирок маселе комиссиянын курамында, сапатында болуп турат. Мына ушул адилеттүүлүккө күбөн туудура турган сотто чоң нерсе болуп калат. Анткени айтат, сен заинтересованный кишисиң. Сага мындай кылмыш козголгон. Сен мындай дейт. А сотто бул иш өтүшү кыйын. Анткени уголовный жазык процессинде беспристрастный гана адамдар комиссияга мүчө болуш керек. Судья болуш керек. Кызыктар адамдар буга кирбеш керек. Ошондуктан жогорку кеңешке кайрылат элем. Силер комиссиянын составын более адилеттүү кылгыла, оңдогула. Заинтересованный жана кылмышы бар адамдар эке кирбесин. Коомдук уюмдар толтура, халыс адамдар толтура, юристтер толтура. Мына ошолордон алып келсеңер, Атамбаевдин нак кылмышынын бетин ачат, анстатылат. Бирок ал мыйзамдуу ачылсын. Эртең бул куугунтукка айланып кетпесин, саясатташып кетпесин. Мыногу мыйзамда дагы жана айтып койгон. Экс-президент өзгөчө кылмыш үчүн гана күнөөгө тартылат дейт. А муну күчүндө турган конституцияда андай жок да. Любой күнөө коюлат. Мене тяжкий преступление боюнча да коюлат. Ошол комиссия кандай кылмыш? Керек болсо, легкий кылмыш кылса дагы коюла берет. Бул жерде жок, өзгөчө гана кыл. А булар өзгөчө кылмыш иш кылса деп, Секебай айткандай, кайра бул Атамбаевга укмуштуудай. Несе, өзгөчө кылмыш деген 10 жылдан кем эмес кылмыш. Төмөн жагы 10 жыл болуш керек. Ал жанагы незаконно богачение байып кетти деген статьялар айке кирбейт. Превышение кирбейт. А жанагы депутаттарга же Сапар Исаковго мындай келишим түздө берген указаниясы кирбейт. Айтат да, айтсам эле кыла бересиңер. Отчеттуулукту камсыз кылыш үчүн элдик курултайды кылалы, независим. Ошо курултайда бир жолу отчет берип кетсин. Экинчиси, шайлоо системасын өзгөртөлү. Элдин өкүлүн эл шайласын. Партиянын лидери тандабасын, депутатты. Ушуларды өзгөртпөй туруп, кантип 20-жылы ушул шайлоо системасы менен барсак бирдей өзгөрөбү? Ушул депутаттар 15-жылы, 10-жылы шайланган депутаттар 70-90% 15-жылы кайра келгендей, 20-жылы ушул чимкириктер дагы келет. Гарантия берем силерге. Анткени эмнеге өлүп талып Атамбаевди жоопко тарта алды деп атат. 20-жылы шайлоодо Жээнбековдун командасы менен келели деп өлүп талышып атат алар. Ал Атамбаевден бир адилеттүүлүктү кылалы деп аткан жок. Bir yıl kaldı şayloda Cembek bilen gele kalalı. Hizmet kılalı da olsun. Tolkuda niye? Özgürbeyd. Oşançı sistemanın özgürtü çözgürek. Urmasın jaş jurnalistler. Jaşlar gelecek silerdiki.